жеп атат. Булар негизи суук болуп эсептелет. Муну канча күндө 1 килограммдан жесең деле баары суук. Ошон үчүн мен сунуш этилем. Өзгөчө ушул маалда адамдын узун сары деп коет, адамдын денесиндеги баардык калория дагы, витамин дагы түгөн чыгып болот. Ошол учурда илгери кыргыздар узун сарыга деп карын сары майларын, чанаш сүзмөлөрүн, сүрсүгөн эттерин, чучуктарын ушул маалга сактап, анан ушул маалда жешкен. Эмнеге дегенде ушул организмдеги баардык түгөнүп калган нерселердин баардыгын кайра ордуна калыптандырыш. Анан негизи ушул маалда көпчүлүк учурда эркек кишилердин эти көп жашык тартып калат. Аялдардыкы эмеспи? Көбүнчө эркектердики, себеби бул эркек заты өзү ысык болот да. Ысыкчан адамдарда бул маселе көбүрөөк билинет. Ошонун негизинде бул эркектерде көбүрөөк маселе болуп атканы ушул болот. Анан эмнеге дегенде эркектер менен аялдардын айырмасы да бар. Мисалы эркектин терисинин астында май болбойт. Аялдардын терисинин астында май болот, Кудай таалам ушуну жаратып койгон. Ошонун негизинде эркектердин майы кайеринде болот анан? Эркектин майы этте болот да, ичинде болот. Аялдардыкы айырмачылыгы эркектерден ичинде да май болот, теринин астында да май болот. Ошонун негизинде аялдардын денеси жумшак мамыктай болуп батканы, сыйдан болуп атканы дагы ошол себеп түк болбойт аларда. Эркектерде май болбогону бирок түк болот. Ошол майдын ролун түк ойнойт да. Анан ошон үчүн эле сууктан бул аялдар кантип түгү жок сактанат дегенде, ошол нерсени мен изилдеп көрсөм, ушундай экен. Кудай таалам ушундай болуп аялдарды ушинтип жаратып койгон, аларга түк бербегени менен май берип койт экен да. Именно теринин астында. Ошонун негизинде алар оңой менен ишебейт дагы, оңой менен жанагындай эркек урган уруулар менен урбайт. Жок, аялдар үшчөл болуп атпайбы азыркы учурда? Аялдар үшчөн болуп атканы ал запкы жеп калгандар. Багы начар болуп калат да. Эмнеге деп атканда, себеби бул аял киши адамдын баласын жарык дүйнөгө алып келүүчү зат да. Булар ошол төрөт учурунда ошо боюнда болгондон баштап аял кишинин багуусу өтө жакшы болуш керек да. Мыкты, мындайча айтканда, ошол боюнда болгон күндөн баштап баласы эмчектен чыкканга чейин эң сыйлуу коногун келгенде ырышын керек да. Бүт беришин керек, алдына жайышын керек. Ошондо боюнда болгон нерсе, мисалы 9 ай болсо, төрөгөн эмчектен жок дегенде 2 жыл эмизиш керек. Ошондо бул 3 жылга созулуп атпайбы? Бир баланы жарык дүйнөгө алып келиш үчүн эненин организминде 3 жыл двойной расход болот. Ал мындайча айтканда 2 кишинин тамагын жеш керек. Ошон үчүн 3 жыл ошол аял кишиге 2 кишинин порусунда тамакты бериш керек. Анан өтө табитине карап, мындайча айтканда жагалдан кошумат кылып багыш керек. Кошумат кылбай эле баксачы? Кошумат кылганыңыз күйүнгөнүңүз болуп атпайбы? Күйүш керек да адам. Күйүнүш керек. Ошол кишинин ден соолугу чың болсо, баламдын ден соолугу чың болот. Баламдын ден соолугу чың болсо, коомдун ден соолугу чың болот деген түшүнүккө келиш керек. Кытайлык бир кыргыздардын жакшы сөзү бар. Эмне жагалданып калдың десе, мен сага жагалданган күйүнгөнүм болбойбу дейт да. Бул сөздү кытайлык кыргыздар бекер айтып аткан жок да. Адам күйүнүш керек. Ошол күйүнүп атканда күйүш керек деген сөз. Карабай күйүнүш керек да. Чын жүрөктөн жакшы көрүп, сыйлап, урмат көрсөтүш керек. Ушул биз сәл кошумат кылгыбыз келбейт да аялдарга мындай. Жок, ошол туура эмес да. Аял деген ал баягы кимдир бирөөлөр үчүн кандай экенин мен түшүнбөйм. Мисалы аялга мынтиш керек, аялга көңүл бурууш керек экен, аялды тинтип коюш керек деген негизде биз туура эмес калыптанып калып атпайбы? Стереотиптер ушундай да бизде. Бул эң туура эмес түркөй түшүнүк. Эмнеге дегенде? Түркөй түшүнүк, көрдүңбү?
Досум соны айтты. Бул түркөйлүк да. Анан түркөйдөн кийин даяр жаман сөз бар, надан деген. Бул баардык жаман сыпаттардын баары чогулганда аны надан деп коет. Негизи аны наданга барбаш керек да. Эмнеге? Себеби адам жок жерде өзүнүн тандоосун сыйлаш керек да. Өзүн тандап алган аялда. Эч ким көзүңө танган эмес, эч ким зордуктаган эмес. Өзүң тандагансың. Жок жерде тандоону сыйлаш керек биринчиден. Экинчиден, ошол бир аял бир эркек үчүн өмүрүн арнап атпайбы? Ошону деле сыйлаш керек да. Анан жакшылыгы бар, чайын берип атат, кийимиңи жууп тазалап, балаңды багып атат, үйүңдү карап атат. Мындайча айтканда өмүр бою сизге кызмат кылып атат. Ошону деле сыйлаш керек да. Бир учурларда менде деле чүлүк болгон. Аялга кээде жөн отур деп коюш керек деген. Азыр ал оюмдан кайттым. Бул дагы ошол адамдын түшүнүгү төмөндүгүнөн болот экен. Колуңан келеби? Канышадай кылып ичсе да. Бир максатың да ошондой болуш керек. Эми жана Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романында бир каарман аял бар да, жана Базарбайдын Ойгутовдун аялы. Баягы ура берип анан келтек жеген самап калган аял болуп калат да. Аны өзү ошого көндүрүп койгон да. Урмай сайын тилин баспайчы. Ошондой да типтеги аялдар болуп калат да, туурабы? Ооба, эми ошонусуна сүйүнүш керек да. Ошол ар бир жаман кыялына ыраазы болуп жашаганды үйрөнүш керек. Себеби ар бир адамда жаман кыял болот да. Жаман кыял жок адам болбойт өзү. Ооба. Анан жакшы да кыялдар болот да. Анан сөзсүз эле жакшысын тандап анан жаманды ыргытып бергенге болбойт да. Ошон үчүн жакшысын да жаманын дагы экөөнү бирдей эле кабыл алыш керек. Себеби баардык нерсе ал адамдын мүнөзүндө эмес, кыялында эмес. Ал аялдын да эч кандай маселе жок, болгону эле ошол адамдын ой жүгүртүүсүндө. Эгерде ошол эркек чын жүрөктөн эле жакшы көрүп, өзү жүрөгү менен каалап турган болсо, ал кандай кыял көрсөтсө деле ошого жыргай берет да. Өзү менен аялында эле. Анан негизи ушул нерсе менен жашоону улантыш керек. Себеби адам жакшы маана менен жашаш керек дегим келип атат да, болгон эле. Себеби адам эмнени берсе ошону алат да. Аялга эмнени бердиң, ошону аласың. Бирок аял кишинин дагы бир жакшы жери, эркектен бирди алса, аны 10 кылып, 100 кылып көбөйтүп берет да. Кайра эле бирди берип койбойт. Ошону көпчүлүк эркектер түшүнбөйт. Мисалы, жөн эле бир эле жолу келип, менин Кутмандуу Акбикечим, мен сени менен жашарым абдан курсантмын деп койсун. Сен ошентип коесуңбу? Себеби мунун баардыгы эмнеге? Себеби адам көңүлү менен жашайт да. Не деген нерсе? Муну эч ким сатып деле албайт. Сен чындап эле ошо турмушуңду айтасыңбы? Мен айтам. Мисалы эртең менен туруп айтып коесуңбу же? Мен мисалы жолуккан жерде жаштап калып эле кучагыма кызып, биринчи жолку силдеңерде жолуккандай эле кылып кучактап, Кутмандуу Акбикечим. Мурунтан эле ошондойсуңбу же азыр ушундай болуп калдыңбы? Мына бул мурунтан ошондой болчумун, бирок кийинки күндөрү мунун күч алды. Себеби негизи эркек 40тан өткөндөн кийин чыныгы сүйүүгө жолугат десе ишенч эмес. Мен чыныгы сүйүүгө эми жолуктум да. Охуй, эми ачылып атат бала. Анан? Ошол көрсө ошол эркек киши ошо 40тан өткөндөн кийин ошол бийкечине болгон сезимдерин убакыт аскалап баратат, жеткизип калайын дейт окшойт го. Жок, бийкеч деген ал жаш кезде колдонулат да. Сен азыр байбичем дешиң керек, же да башка сөз колдонуш керек. Эмнеге мен аны секелегимди эле айткым келет. Анан ошол өтө толкундап кетпесин деп бийкечим дейм да. Жок, бийкеч ал сен жана кыз жигит болуп жүргөн кезде айтылыш керек да ал сөзчү. Ал киши ошол менин Акбикечим менин жүрөгүмдө секелек боюнча эле, ошол боюнча эле да. Анан ал өзгөрбөйт, ал 90га чыкса деле Акбикечим боло берет да. Сага ошол боюнча кабыл алыш керек. Аялдар азыр чыгып бул балага эстелик коюшубуз керек деп чыгат азыр аялдар. Эми жакшы нерсе чакырат да.
Сен ошентип койдуң, чын жүрөгүңөн айттың, анан аялың да кадимкидей өзгөрүп болуп, жакшы иштеп, кудуңдап, энергия алып калганын байкадың да. Бул жөн эле аял гана эмес. Бул ошо балдарыма дагы, кошуналарыма дагы, айнала чөйрөмө да чоң таасир берет. Себеби ошол менден алган энергияны ошол аял киши менен кубанычын башкалар дагы уккузуп көргүсү келет да. Негизи биздин жашоо атаандашуу дүйнө менен эмес. Жан дүйнө менен атаандашуу да негизи. Бизде илгерки акылдуу адамдар өзүнүн бир сом акчасы жок болсо дагы адамдын сапатынан кайтпай жакшылык кылган адат кылып жашай берген да. Анан ошонун негизинде алар жакшы да жашаган, кадыр барктуу да жашаган да. Азыр акчасы көп, бирок кадыр баркы жок адамдар толтурат. Жада калса үйүнө, аялына, баласына кадыры жок миллионерлер толтурат. Маселе эмнеде? Маселе дүйнөдө эмес. Маселе адамдын сапатында, баз өткөн жолунда. Анан өмүр бою кордук көрсөтүп турган аялына мен акча дегиде ал эт эмес, сөгүрүп койгудай. Аял акчага муктаж эмес. Аял мамилеге муктаж. Ошону көпчүлүк адамдар түшүнбөйт. Бала дагы ошондой. Азыр мына талаалап жүрүшөт. Акча табабызды. Балдарын ар ким багып атат. Анан эртең келип алып мага ушундай болуп атат, балам укпайт, кызым укпайт дейт. Мен айтам, мага эч ким күнөөлүү эмес, сен эле күнөөлүүсүң. Себеби ал бала болуп, мээрим сурап атканда сен берген эмессиң. Дейм да. Себеби адам баласынын жашоосунда бир табышмактуу нерсе бар. Убагында каалайсыңбы, каалабайсыңбы бере турган нерселер бар. Бул жакшы насаатың, бул сенин мээримиң. Анан тарбия деген ошо насаат да. Анан сен өзүңүздүн кылган эткениңиз ошонун баардыгы бала сизден бала кезинде канып алгандан кийин баланы кийин 18 чыккандан кийин оокатын кыл деп кое берип койсоң деле кор болбойт да. Ошол ата энеден алган тарбия менен мээримге тойгон бала ал коомдо деле өз ордун таба алат.